боюнча Азия чемпионатынын коло медалынын жеңүүчүсү Абдуллаев Нурмухаммед Нурдилев сыйланат. Алтын башыңыздар аман болсын, асман тереген ак калпагыңыздар башыңыздардан түшпөсүн. Дайыма элдин сыйы болуп, мындан да спорттуу даражадагы ийгиликтерди багындыра беришиңиздерди тилектешпиз. Нурмухаммед жөнүндө кыска билип алуу үчүн Нурмухаммеддин тренери Нуржигит мырзага сөздү аттайм. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү бул салтанаттуу тосоо үчүн уюштурган агалар, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу коноктор, сиздерге да аябай ыраазыбыз. 2017 жылы şu Айбек агай şu балдарды карап берип койсоң жакшы болот деди жигиттер. Менин жакшылыгыма карабай ушул мага алып келип ишенип берди балдарды. Анан Аллах Таала ушу менен күч кубат берсе экен, уят кылбасам экен деп анан ушу Нурмухаммед экөөбүз сүйлөшүп жакшы бир ниетте отурганбыз. Башында ар бир иштин башталышы жакшы болуш керек экен да өзүнчө. Башында эле Нурмухаммед мага келип мен жаныма келгенде мен Нурмухаммедке айткам да ушунча агай сага ишенип мага жөнөтөдө келди, чоң ишчейди, мен айтканды кыл, Кудай буйрса сүйүктүүгө кул барбайлы, жөн барбайлы, медаль менен баралы деп ушундай бир жакшы ниет кылдык эле. Өзү дагы мага сөз берди, агай мен Азиядан дүйнөдөн медаль алып туруп ана барайынчы, ошону эле барайын депчи. Уже Нурмухаммеддин кеткенине 4,5 жыл болуптур сүрүктүүдөн. Бир да жолу келген жок бул жака. Медаль алам деп көгөрүп жүрдүк. Кудай буйрса жеттик. Анан ошондой эле бул спорт, бул аябай көп тармактуу жумуш, аябай оор жумуш. Мамлекетибиз ушундай бир оор акыбалда турганда бизди ушул дүйнө жүзүнө таанытып, бизди ушул бир аз болсо да сүйүтүп, бир аз болсо да бизди согуп аткан бул спорт. Анан ошол чоң спорттун ичинде ошол бир аз болсо да элибиз сүйүнүп калсын деп аракет кылып ошонун арасында жүргөнүбүзгө биз дагы Кудай Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Анан эми Айбек агайды айтып кетсем, агай жана айтып кетти, азыркы замандын дүйшөмү деп ошондой эле иштеп жүрөт да, чын айткандачы. Шарт жок. Бирок ошого карабастан Жаныбек иштеп жүрөт. Жаныбек менин студентим, Жаныбек мени бүтүрүп жөнөткөн. Бекболот менин студентим, Бекболотду да мени бүтүрүп жөнөткөн. Ошол урматтуу туугандар, биз Азия чемпионатында кол медаль алып калганыбыздын дагы себеби Кудайга шүгүр, бирок алтын алсак да болдук. Бул мен айтып кетелим, бир Нурмухаммед эмес, бул спортто мен да жашыштым азырча. Как машыктыруучу катары мен да жашыштым. Нурмухаммед да жаш. 19 жашында чоңдор арасында Азия чемпионатында кол медаль алып, бул мен ойлойм шүгүрчүлүк этиш керек. И мен да жаш. Азыр бул жака агалар айтып кеткенде, Кудайдын буйруса кийинкисинде биз дүйнө чемпионатына медаль алып келишибиз керек. Биздин задача ушундай. Только бизге алтын керек да. Мындан 2 жыл мурун Нурмухаммед дүйнө чемпионатына барып, 3-чү орунга күрөшүп атып, 5 секунд калган ашыктырып утулуп калган. Бирок ошондо деле Нурмухаммед Кыргызстанда 10 балганын ичинен бир Нурмухаммед 5-чи орунга күрөшкөн да, базар жасап. Калган утуп утулуп калган. Мына арадан 1 жыл өттү, 2 жыл өттү. Кудай Таала өзү карап турат экен, мээнетти баалайт экен. Монтип жакшы сыйлыктарга ээ болуп келатабыз. Баткен областында тарыхта 1-чи жолу медаль келип атат. Сиздерди да ушул жеңишиңиздер менен куттуктайм. Ушул Баткен областында келген медаль, ушул сүлүктүнүн балбаны болгон үчүн мен сиздерди куттуктап кетмекчимин. Чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ошого бир аз болсо да салымымды кошкон үчүн мен да аябай сүйүнүп турам. Анан
алдыда айтып кеттім, бұл спорт деген көп тармақты болған үшін бұл жерде бізді ар жақтан, ар тараптан қолдап келген бұл жерде байкелеріміз отырады. Мен көбін атын білмейді екен, бірақ кешіресіздер, барлығына терең разышылық білдіремін. Жайында зорға келіп, бұл жерде 15 күн сүліктен балдарды өзім ашықтырып кеткен бұл жерде. Ошонда бізменен жүрді, Саған ала жүрді, бұл жақта Қанат ала жүрді, Мирлан байке деген бар Бишкекте. Шол байкелеріміз барлықтарға мен терең разышылық білдіріп кетемін. Спортты барын қолдайды. Мына өсіп келе жатқан балуандар ушулардан олимпийский чемпион шықсын. Құдайым бұйырса олимпийский чемпион шықсын. Ағай, сіздің мемлекетіңіз ақталсын, сізге Құдай тағалам денсаулық берсін. Ушундай болыватқан мемлекетіңіз текке кетпесін, ағай. Мына Құдайым бұйырса аз қалды, Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген машықтырушы намын алыңыз, ағай. Мысалы, спортпен олимпийский чемпион болған десе, машықтырушы еңбек сіңірген машықтырушы болу екен. Ағай, сіз ошол тілегіңізге жеттіңіз. Мына сіз 2017 жылы ушул баланы алып келип тапшырдыңыз, ағай. Мен ойлойм, аз-маз болсо да мен сизди уят кылбадым, ағай. Алдыңызга алып келип отурабыз. Бала жаныңыздагы сиздин да чоң жетишкениңиз. Алла Таала маңыңыздарга ыраазычылык болсун. Сиздерге чоң ыраазымын, терең ыраазымын. Аябай жогорку деңгээлде тосолуңуздар. Мен ойлойм, азыр залда 100 бала болсо, эртең залда 200 бала болот, ағай. Себептен мен дагы 2011 жылы Азия чемпионатын утуп келгенде Ош областында биринчи жолу мен уттум. Аны мен утуп ушинтип тосуп кеткенден кийин ага чыгып да мына залга бала батырган депчи. Ошондой. Мен да каалайм ушундай балдар чыгып, олимпийский чемпион болсун. Анан мен негизги сүйүндүргөнү, мына биздин шаардык кеңештин төрагасы агабыз айткандай, 4 жылдын ичинде Кудайым буйрса 2 зал түшөтүп атат, ошол залга бизде келели. Бишкектен мен келейин, Бишкектен балдарды алып келейин, чогуу машыктыралы. Кудайым буйрса 10 жылдын ичинде олимпиадада медаль берсин. Баарыңыздарга чын жүрөктөн куттуктайм. Өзбекчеде кубанычтуу күн тартуулап, Сөзөккөл шаарынын кулуну Нурмухаммед уулубуз келип отурат. Кийинки сөздү Нурмухаммедке узатам. Assalamu alaikum, Сөзөккөл шаарынын тургундары. Мен баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетким келет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биринчиден мен агайларыма рахмат. Мени колдоп жүргөн байкелерге рахмат. Ушул баарыңыздарга рахмат айтып кетчүмүн. Чоң рахмат. Мындан дагы жогорку ийгиликтерди каалайбыз. Айга ушундай элибиздин аң батасы